көрөлү бүгүнкү майрам кандай өтүүдө? Бүгүнкү майрам кандай өтүүдө? Рахмат. Элдин баарын майрам менен куттуктайбыз. Иштерине ийгиликтүү болсун, майлы сүттүү болсун, бардыгына тынччылык, амандык болсун. Рахмат силердин да майрамыңыздар менен. Куттуктайм жалпы кыргыз элимди, ушул шаардыктарды, биздин айылдыктарды жаркыраган Нооруз майрамы менен куттуктаймын. Эли журтумда тынчтык болуп, ар дайым мамлекетибиз күчтүү болуп, деңгээлибиз мындан да жогорулап, бакталайда жашайлы. Рахмат. Баарыбызга тең. Бүгүнкү ушу жаз майрам, Нооруз майрамын элим жарыман журту баарын куттуктаймын. Майрамдын шаңын умайене аластап, карыя алакан жайып, батасын берип, театралдаштырылган концерттик программа менен коштолду. Ал эми Нооруз майрамынын расмий бөлүгүн Бишкек шаарынын мэри Азиз Туракматов менен Жогорку кеңештин төрагасы Дастан Жумабековдор ачышты. Уважаемые горожане и гости столицы, от имени мэрии города Бишкек и от себя лично искренне поздравляю вас с праздником Ноурус. 21 марта – это день весеннего равноденствия, праздник Нового года с новыми надеждами. Это время, когда люди сеяли хлеб с пожеланиями мира и благополучия. В этот день возрождения природы мы тоже друг другу дарим подарки, желаем здоровья, счастья и всего самого наилучшего. В мэрии Бишкек имеются перспективные планы развития столицы, и мы их сможем реализовать только созидательным трудом и совместными усилиями. Дорогие горожане, сделаем наш любимый Бишкек еще лучше и краше. Жаз алып келген жаңы күн майрамын бабаларыбыз күн менен түн теңешкен, ыйык күн катары белгилешкен. Себеби Ноорус сөзү байыркы фарс тилинен алынып, кыргызчага которгондо жаңы күн дегенди билдирет. Ошондуктан башка Орто Азия элдери сыяктуу эле кыргызстандыктар да жаңы жылдын башталышы катары майрамдап, жаздан жакшылыкты, жайдан берекени, күздөн токчулукту, кыштан аманчылыкты тилеген. Кут толгон Ноорус майрамда казан көжө, 7 түрлүү даан кошулган, сүмөлөк баштаган тамактар дасторконго коюлган. Улуттук оюндар ойнолуп, бабалардын бай мурасы таңазаланган. Бул майрам ушунусу менен кызыктуу, ушунусу менен көрүктүү. Түрк тилдүү элдердин жаңы жылы Кыргызстандын ар бир аймагында өз шааниси менен жыл сайын өтүп келет. Салтка айлангандай Бишкек шаарынын Булуң бурчунда да аталган салтанат белгиленүүдө. Майрамын маанай аябай жакшы. Бүгүн неберелер менен келген мен бияка. Бүгүнкү майрамды кыргызстандыктын баарын куттуктайм, баарына ден соолук. Кыргызстаныбызда токот бейкучулук болсун, ана токчулук болсун. Кыргыз элиме биринчиден ынтымак, токчулук каалайм. Баарыңар бар болгула, ынтымакта болгула, ошо ден соолугуңар чын болсун. Жакшы, маанай жакшы. Майрамдагы жакшы оруштар. Жакшылыктын, токчулуктун, молчулуктун, тынчылыктын майрамы болсун. Жаштардын өмүрү узун болсун, бактылуу болсун. Ар дайым келерге ушу Ноорuz майрамга дагы баардыгыбыз эсен аман келейик. Мына бүгүнкү чоң майрам болуп атат. Кыргыз элимдин мына эң улук майрамы. Ушул Кыргызстанымды Ноорuz майрамы менен куттуктайм. Баары ден соолукта болсун, аман эсен болсун. Дайым эле ушундай шаңдуу күндөрдө жүрө бериңиздер. Рахмат сиздерге. Ала Тоо аянтында өтүп жаткан самалыкта Бишкек шаарынын коноктору жана тургундарынын да маанайы жогору экенин байкасак болот. Жаш карысы дебей баардыгы жакшы тилектер менен батасын берип жатышты. Майрамыңар кут болсун айла. Өмүрүңөр узун болсун. Жалпы келечегиңер кең болсун айла. Токчулук болсун, молчулук болсун. Жаңы жылда жакшы жыл болсун айла. Барыңар өркөнүңөр өссүн. Келечегиңер кең болсун айла. Кыргызстанда
Кыргызстандын жерлеринде улуу Нооруз майрамы жогорку деңгээлде өтүп келет. Анын ичинде Бишкек шаарында дагы Нооруздун шааниси жогорку деңгээлде болуп жатат. Алсак Алтуу бакан тигилип, ошондой эле Кыргыздын боз үйү тигилип, бир театралдаштырылган оюн зооктор көрсөтүлүүдө. Биз менен бирге болуңуздар. Белгилей кетсек, Нооруз майрамынын мыкты деңгээлде өтүшүнө маданият өкүлдөрүнүн салымы чоң. Алар келген элдердин маанайын көтөрүп, чыгармачылыгындагы салттуу ырларын тартуулашты. Биринчиден ошо өзүбүздүн Бишкек шаарыбыздын тургундарын, конокторун жана деги эле ушу кыргыз элибизди, кыргызстандыктарды бүгүнкү Нооруз майрамы менен чын жүрөктөн куттуктап койгонго уруксат этиңиздер. Мынакей өзүңүздөр көрүп тургандай Бишкек шаардык мэриясынын атынан ушу элибизге абдан чоң театралдаштырган концерт, оюн зоокту көргөзүп жатабыз. Өзүңөр байкагандай бүгүнкү быйылкы өзгөчөлүгү ушул. Урматтуу кыргыз элим, журтум, калкым, ушу жаркыраган жаңы жылыңыздар, Нооруз майрамыңыздар менен чын жүрөктөн куттуктайбыз. Элибизге, жерибизге тынччылык болсун, токчулук болсун. Карларыбызга бактылуу карлык, жаштарыбызга ыйман. Ал эми бардык калкыбызга бакыт каалайлы, байлык каалайлы. Чын жүрөктөн бардыгыңыздарды ушу Нооруз майрамыңыздар менен куттуктайбыз. Бар болуңуздар. Нур чачып көктөм демине, улуу күн келди жериме. Жаңырган жаңы жыл менен кут консун кыргыз элиме. Ардактуу телекөрүүчүлөр, жалпыңыздарды Нооруз майрамыңыздар менен чын жүрөктөн куттуктайбыз. Ар дайым бар болуңуздар, иштериңиздерде ийгилик болсун. Аянттагы Нооруз майрамы театралдаштырылган концерт менен жыйынтыкталды. Ал эми эски Аянтта Курманжандатка эстелигинин алдында Кыргызстандагы диаспора өкүлдөрү жарманке уюштурушкан. Аталган жарманке бир күн бою өткөрүлөт. Мы представляем турецкую диаспору в Кыргызстане. Мы поздравляем весь кыргызский народ сегодня с таким праздником Навруз. Желаем, чтобы этот Навруз принес для нашего Кыргызстана всех хороших благ, чтобы урожай был хороший, чтобы наше мирное небо всегда светило нам, всему кыргызскому народу, всем нациям дружбы, благополучия. Мына Кыргызстанда өзүңүздөргө белгилүү болгондой 80ден ашык улуттар бар. Мына ассамблеянын курамына кирген этностордун бардыгы бул жерде өздөрүнүн көргөзмөлөрүн көргөзүп, улуттук жанагы тамактарын көргөзүшүп, элге чоң жакшы мындай майрам жана маанай тартуулап атат. Ошондуктан бүгүн мен сиздердин телевидениеңиздер аркылуу сиздердин жамаатыңыздарды биринчиден Нооруз майрамы менен куттуктагым келет. Ошондой эле жалпы кыргызстандыктарды мен Кыргызстанда жашаган тажик туугандарымдын атынан жана жеке өзүмдүн атынан Нооруз майрамыңыздар кут болсун, аманчылык болсун, жакшылык болсун. Уважаемые кыргызстанцы и гости столицы, от имени Ассамблеи народа Кыргызстана поздравляю сегодня вас всех со светлым, радостным весенним праздником. И хочется пожелать вам всем здоровья, мира, добра, благополучия, взаимопонимания и взаимоуважения, согласия и единства. А всему кыргызскому народу и Кыргызстану желаю процветания, развития и всего-всего кыргызскому народу самого хорошего. Нооруз майрамында салтка айланган сүмөлөк түнү менен бышырылып, ак дасторконго коюлат. Сүмөлөк 7 облустун климатына, салтына ылайык ар башка жасалат. Салтка айланган Нооруз майрамында жыл сайын сүмөлөк даярдалат. Бул сүмөлөктү даярдоо ыкмасы өтө кыйын. Маселен, бир түнү менен апалар аралаштырып, өзүнүн эрежелери менен даярдашат. Эскерте кетсек, бул сүмөлөк түрк тилдүү элдердин бардыгында даярдалат. Кыргызстанда жашаган ар улуттун өкүлдөрү салттуу ырларын ырдашып, бийлерин бийлешип, жаңы жыл майрамына шаң тартуулашты. Күн менен түн тең
келген Норуз майрамы Бишкек шаарында жогорку деңгээлде өтүп жатат. Келген элдердин дагы маанайы эң сонун деңгээлде. Кошумчалай кетсек, Кыргызстандагы диаспора өкүлдөрү дагы бул майрамга ортоктош болуп, өздөрүнүн када салттары, улуттук кийимдери, тамак аштарын коюшуп, атайын жарманке уюштурушкан. Нурай Кайратова, Азат Султаналиев, СТВ.